Ошондон анан силерде жакшы кесипкөй мугалимдер пайда болуп. Дистанттык окуу курсу Оштогу мугалимдер үчүн алгачкы ирет өткөрүлүүдө. Буга чейин мугалимдердин катышуусу талап кылынчу. Онлайн курстар аркылуу кесиптик билим деңгээлин жогорулуп жаткан мугалимдердин убактын үнөмдөөгө жана заманбап окутуу усулдарын үйрөнүүгө шарт түзүлдү. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин тапшырмасы менен ошол республикалык институтта башталып, ал эми бизде быйыл ушул санариптештирүү, аймактарды өнүктүрүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында февраль айында башталды дистанттык онлайн курс. Биз алгач ушу пландуу эле курстардын катарында 2 предмет боюнча окуу курстарды жүргүздүк. Башталгыч класстар ошондой эле мамлекеттик тил катары кыргыз тилинен. Рада Жолдошова мугалимдик кесипти 22 жылдан бери аркалап келет. Ар 5 жылда мындай окуулардан өтүп турат. Бул жылы алгач ирет дистанттык негизде курстан өтүп жаткандыктан башында бир аз кыйынчылык болгонун, бирок пайдалуу маалыматтарды алганын айтат. Аралыктагы окутуу 5 күн бою биз мектеп менен айкалыштырып бир эле мезгилде мектепте да иштедик, өзүбүздүн сабактарыбызды кадимкидей өттүк. Ошол эле 5 күнгө бөлүнгөн модулдардын баарын ошол 5 күндүн ичинде аткаруу милдетин алдык. Демек, бул окуунун артыкчылыгын баалоо менен бирге алган билимдерибизди мектепте сабагыбызда туура пайдаланып, окуунун натыйжалуулугун арттыруу процессинде аябай жакшы пайдаланабыз деп ушундай демилге менен баратабыз. Мында Ош облусунун аймактарынан келген 48 мугалим онлайн курстарды аяктады. Окутуу дистанттык түрдө 5 күн жүргүзүлүп, 3 күн практикалык негизде өттү. Мугалим ар тараптуу анан өз алдынча информация менен иштеп атат. Бул компетенттүүлүк мугалимдин өзүндө жаралды. Демек, муну стандарттын талабына ылайык окуучуларга бере алат. Бул эң негизги жакшы ийгилик ушул деп эсептеймин. Мындай дистанттык окуу курстары эми ай сайын башка мугалимдерге да өткөрүлүп турат. Негизги максат мугалимдердин медиа сабаттуулугун жоюу жана билим сапатын жогорулатуу. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.